Алейкум. Иман Нур Кадырбеков. Менің қызым 2-ші класста оқиды. Китептерін оқып атып, кейде мага деле түшүнүш кыйын болуп атат да. Бу китептерди кимдер жазат? Профессорлар, доктор, академиктер жазат, өздөрү түшүнгөндөй жазып берет деген байкуш балдардын мээлери паңдап кетип атпайбы? Мына каникулдун алдында бир атайын министрлик жумушчу тобун түзсө, мындай жатык тил менен, жөнөкөй тил менен көргөн көздү кубанта турган китептерди жазып чыкса. Мына географияны окуңуздар, 5-4 класстардыкын, ошол эле адабиятты, тарыхты окуңуздар. Ошол окутуп аткан кишилер, мугалимдер деле араңдан түшүнөт болуш керек. Ошон үчүн балдарыбыздын окууга кызыгуусу жок болуп атат. Ушул маселени дагы балким күн тартибине киргизели, мына каникулдун алдында министрликти чакырып, балким бир жумушчу топ түзсө, каражатынан бери чечип берип туруп, китептерди кайра жаздырбасак болбойт. Балдарды бекер кыйнап атабыз. Анан алардан билим сурайбыз. Илимдин деңгээлин сурайбыз. Эл аралык деңгээлдеги ийгиликтерди сурайбыз. Эмне үчүн баягы ПСАдан биз акыркы орунду алып калдык ошончо мамлекеттин арасынан. Ушунун баардыгы ушул жерде жатат. Ушуну дагы киргизип койсок. Рахмат. Рахмат. Башка сунуштар жокпу? Жок. Календардык планды толугу менен добушка коем, добуш бериңиздер.